Сурооңуздарыңызды кыска бериңиздер. Хорошо. Устаз, Касым деген ат тууралуу түшүнүгү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын уулунун аты Касым эле. Абул Касым деп койчу эле пайгамбарыбыздын лакабы, Касымдын атасы депчи. Касым деп өзү мындай эгерде Каф, Син, Мим кылатын болсо, бөлүштүрүүчү деген маани. Бөлүштүрүүчү. Атак Абул Касым деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын лакабы. Күнияты то есть. Кайненеси күйөө баласына өмүр бою махрам бойдон калабы. Кайнене. Да, кайнене махрам. Кайнене махрам. Өмүр бою эле махрам. Өмүр бою махрам. Албетте, Кур'ан-ы Каримдеги эркек эгерде бир аялды алса, ал аялдын мурунку күйөөсүнүн кызы болсо, ушул аял менен булар нике кыйып баш кошкондон кийин тиги арам болот. Намахрам да? Кызы намахрам болот. Атак, мисалы бул кайнене түбөлүккө бул махрам. Бирок кайнежелери, кайын сиңди деп койгон, кайын карындашпы, эмне болот алар? Балдыздар, кайнежеси жана балдызы. Вот, булардын бардыгы туугандар убактынча бул никесинде бар учурунда булар махрам. Бирок махрамы түбөлүктүү эмес буларда. Биздеги махрам ошончо шариятта буга себеби эки эже карындашты бир никеде алган болбойт да. Бир никеде албайт. Эжеси дагы, сиңдиси дагы бир эркектин никесинде болуу арам болот туугандар. Эгерде мурда эжесинин никеси болгон болсо, анын сиңдисин да экинчи кылып ала турган болсо, ага нике жүрбөйт ал. Бул арам болот, мындай болбойт. Эгерде Кудай сактасын эми эжеси өтүп кетсе, же турмуштан чыгып кетсе, же ажырашып кетсе, же болсо жар бир кандай болуп калган болсо, никеси жокпу, андан кийин мисалы сиңдисин ала турган болсо, нике жүрө берет. Эки эркек бир туугандын балдары бири-бирине намахрамбы? Ооба. Эки эркек, мейли эки эркек болсун, эки аял болсун, бөлөлөр. Макулбу? Же болбосо агасы, карындашы болсун. Булардын балдары бардыгы туугандар намахрам, махрам эмес. То есть булар эгерде балдарын, кыздарын үйлөтө турган болсо, нике жүрө берет деген сөз. Эки эркек бирөөсү кызын берип атат, экинчиси алар келин кылып алып атат, боло берет да. Түшүнүктүбү? Өгөй ата, кайнатасы, өз атасы кайната болуп өмүр бою махрам болобу? Азыр мына сурооңузга мен биринчи айтып койдум окшойт, Өгөй кайнатасы, өз атасы кайната болуп өмүр бою махрам болобу? Азыркындай да мурункудан болуп атат да, туурабы? Өгөй атасы деген эми апасынын экинчи эмеси да, күйөөсү да. Туурабы? Ошону өгөй ата деп коебуз да. Буга махрам. Ага экөө никеси жүрбөйт. Албетте, мына бир этияттуулук бар туугандар. Бүгүнкү күндө мейли махрам болгон чакта дагы анын алдында чачы башын көрсөтүп жүргөн болбойт. Махрам менен. Өзүнүн бир туугандай кызы эмес да эми. Азан айтасызбы? Убакыт кирип калса, мейли айтып коюңуз. Анан кийин суроону уланта беребиз, Канча болсо? Убакыт кирген жокпу? Хорошо, анда мен окуй берейин мында. Хорошо, рахмат, Алла разы болсун. Ата энеге айтылчу дуа бар го. Роббирхамхума
деген ушул дуаны ата энеге тирүү кезде деле айтылабы же өтүп кеткенде айтылабы? Жок. Дуалар тирүү кезде да айтыла берет, өтүп кеткенден кийин да айтыла берет. Роббирхамхума кама раббаяни сагира. Мындай. Мааниси мындай да. О Роббум. Роббирхамхума ал экөөнө ата энеме райымдуулук кылгын, мээримиңе бөлөгүн деген сөз. Кама раббаяни сагира, кандай алар мени кичинекей кезимде мээримдүүлүгүнө бөлөп чоңойткондой, тарбия кылгандай депчи. Ата энеге райымдуулукту сураган тоган, ал сөз өтүп кеткенден кийин эмес. Биз эмне дейбиз? Чүшкүргөн алхамдулилла дейбиз, ана сиз эмне дейсиз? Бул адам рахматулла алейх деп айтып атат да мага. Боло берет. Биз баягы рахматулла алейх дегенде только өлгөнгө гана өзгөчөлөп алгандай, андай эмес. Тирүүгө деле ярхамкалла деп айтылат. Пайгамбарыбыз айткан: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама." Жер бетиндегилер райым кылгыла деген. Жер бетиндегилерге ким? Негизи тирүүлөр да. Асмандагылар силерге райымдуулук кылат дейт. Демек бул тирүүлөргө дагы тирүү кезинде деле Кур'ан окуп сабабын багыштай берсеңиз болот. Бул маселе да келип калды, айтып коеюн. Тирүүлөргө деле Кур'анды окуп сабабын багыштасаңыз болот. Сөзсүз Кур'анды өлгөндөргө чектебегиле. Эгерде Кур'анды окуп туруп, мага сабабын багыштасаңыз, мен канча сүйүнөм буга? Аллаху акбар. Канча сабапка ээ болдум. Мен окуп туруп, сизге багыштап. Ошон үчүн айтат эле, бирөө кызмат кылайын, кандай бир ишиңиз бүтүрбөй, туган 2 рекет намаз окуп, мага дуа кылып коюңуз, андан өткөн кызматыңыз жок. Бул ахиретке сагын. Мели? Капкан же кылтак дейби? Менен кыргол кармаса адал болобу? Же кээде мойну менен түшүп өлүп калат дейт. Буларды Бисмиллах Аллаху акбар деп атабыз го. Бисмиллах деп соёбуз. Бисмилла деп коюлса, ошондой улуу жаныбарларга капкан менен болот. Ал капкан бирсе жегенде чабат да турабы? Чабат да. Ал болот ошо. Албетте, бир немени карап коюңуздар. Барганыңызда тирүү таптыңызбы? Тирүү тапканыңызда сөзсүз муздаш керек болот. Бисмилла Аллаху акбар деп. Болбосо болбой калат. Кур'ан жаттап баштадым эле, мага бир жамааттан дуа кылып коюңузчу. Өзүңүз бир дуа кылып коюңузчу. Алла таалам жеңил кылсын, машаалла. Мубарак кылсын. Аллахым кабыл кылсын. Акыйка тууралуу кененирээк билсем дейм. Кыз болсо бир кой соёбуз, эгерде эркек болсо төмөнгүдөй кылса болобу? Бир койду 7-чи күнү, экинчи койду 14-чү же 21-чи күнү сойсо. Биринчи сурооңуз экен. Уул бала болсо сүннөт боюнча 2 койду 7-чи күнү союлат. Толук сүннөттүн сабабын ошондо аласыз. Эгерде сиз айтып аткандай сүрөттө бир койду 7-чи күнү сойсоңуз, жарымдык аласыз сабапты. Кийин кое турган болсоңуз, ал мустахабтын сабабын аласыз. Сүннөттүн сабабы болбойт. 7-чи күн өтүп кеткенден кийин болду, сүннөт кетти. Ошондо мустахаб деп коебуз, эми сабабы аз, ала бересиз. Бирок бул дагы милдеттүү эмес, туугандар. Кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, ага милдеттүү эмес бул. Мүмкүнчүлүгү болуп турса, сойбой койсо жакшы эмес. Сүннөт союп койгону сөзсүз сабап алат, болбосо маламатта болот бул. Бир койду өзүбүз, бир койду кайнатам, баланын таятасы сойсо болобу? Боло берет. Ошо 7-чи күнү Америкада соёбу? Бишкекте союп айырмасы жок. 7-чи күнү кан чыкса, каерде болсун боло берет. Даже сиз дене мына жерде эми жакшы эле экен. Африкада таанышыңыз болсо, Африкада сойдурсаңыз да болот. Акчаны которуп бердиңиз, Бисмилла Аллаху акбар деп бейбечаралар ошол союп берсе да боло берет. Акыйканыкы мындай таксырлар. Союп турупчу, эч кимге бербей, холодильникке басып коюп, күн сайын жарым килограммдан өзүңүз 2 ай жесеңиз да боло берет. Алла таалам ушундай дин берген. Эми атай ошондой союп атканда бирок бирөөгө да бериш керек. Ошого өтүп албайлы баарыбыз. Деги эле акыйканын коюн атасы өзү союш керекпи, же башкалар деле сенин балаңа акыйка деп сойсо эсептелип өтө берет. Ошо балага кан чыгаруу болуп атат да. Мейлиби? Небереңизби, чоң атаңызбы, досуңуз, классташыңызбы, курсташпы же палчаң ким болбосун боло берет бул.
чачын одноразовый станок менен алса болобу же сөзсүз кайчы мененби? Жок, кыруу. Кайчы мындай да, кайчы кыркуу. Устара менен. А устара одноразовый менен. Акыры мындай алып коюңуз, себеп мындай кара. Ал эненин ичинде жүргөн чачта таксырлар. Эненин ичиндеги чач зыяндуу чач болот. Бер чыккандан кийин ошон үчүн 7-күнү алып койсоңуз, баланын мээсине, акылына, ыйманына өтө жакшы болот. Албетте мына азымда суук учурунда жылуураак караңыздар, чогуу этияттап акырын алыңыздар. Болду? Мына жооп берген суроолор болду. Так. Бешимдин алгачкы 4 рекет сүннөтүн окуу тартиби айтып коесузбу? Биздин жамаатта бешимдин 4 рекет сүннөтүн 2-2 жолудан салам берип окуган бир туугандарыбыз бар. Ушул бир туугандарыбызга окуган намазы туурабы? Кандай болсун экөө тең эле туура? Ханафи мазхабта бирок бир такбир менен, бир салам менен 4 рекет окулат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн сүннөттөрүндө айтылган. Содадан түшкөн пайданын канча пайызын зекет берилет? Bir жылда bir жолу 40-тан 1 берилет. 40-тан 1 берилет зекет. Эстегенде айтып коелу да, кайсы нерсе сода максатында болсочу, ошодо зекет да. Мисалы, эшек, ит болсо, аларга зекет жок. Бирок сиз эшек сатасызбы? Анда зекет бересиз. Ит сатасызбы? Анда зекет бересиз. Көп үчкөн соң, эгер сатыкка өтө турган болсо, анда берет. Үйүңүз бар, 2 үй бар, бербейсиз. Бирок сиз үй алып сатасыз, анда зекет бересиз. Сатканыңыздан кийин 40-тан 1 чыгарасыз. Түшүнүңүздөрбү? Тижарат нерсе боло турган болсо, анда айдаган машинеңиз 5 машина болсун, 5 тең айдап жүрө бериңиз, машина алып сатаар эмессиз, зекет бербейсиз. Бирок эгерде сиз машина алып сатаар боло турган болсоңуз, анда зекет бересиз. Сажда тилават Кур'ан аяттарынын өкүмү кандай? Күнгө чыгып жатканда, чак түштө батып жатканда карайбы? Карайт. Ал убакта сажда кылбаш керек. Күн чыгып атканда кандай намаз эле макру, сажда тилават да макру болот. Чак түштө күн батып атканда да макулбу? Өкүмү важип. Ихсан кооператив боюнча фатва кандай иштесе болобу? Азыр булар иншалла ислам принцибин өтүп атат. Толук өтүп бүтө элек оюмча. Кудай кааласа дамыналар азыр карап атышат. Жакында өтүп калат болуш керек иншалла. Я бул көп. Муну окуу чакты намаз болуп калат. Намаз. Амин. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Алла разы болсун.